Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн англис тилиндеги 4 маанилүү тамганы үйрөнөлү. Алар бул D, N, T, L. Ушул 4 тамга кыргызчада деле бар. Алар D, N, T, L. Ушул кыргызчадагы D, N, T менен англисчадагы D, N, T, L'дин айырмасын көрөбүз. Эми караңыздар, кыргызчада D, N, T, L деген тамгалар айтарда сүрөттө көргөнүздөр ушу тилибиздин учу тишибизге тиет. Төртөөнү айтканда да. Мисалы алсак, кыргызчадагы сөздөрдү айтып көрөлү. D менен башталган сөздөр. D менен дарбыз, дарак, дан, долоно. N менен айтылган сөздөр: нан, нооруз, нурлан, намыс. Ал эми T менен айтылгандар: тандыр, тамак, туура, тынчтык, лейлек, лыжа, лампочка, литр. Ушул D, N, T, L тамгалары айтканда кыргыздардын тилдери тиштерине тийип айтылат. Ал эми караңыздар, бул жердеги айырма эмнеде? Англисчедеги D, N, T, L башкача болуп айтылат. Бул көргөнүңүздөр тилиңиздердин учу тишиңиздерге эмес, тишиңиздердин артында таңдайыңыздарга тиет. Ошондо айтканда D, N, T, L. Эми ушул тамгалар менен куралган сөздөрдү карайлы. Мына мисал алсак, ушул жерде D, N, T, L. Мисалы: door, dream, day, daughter, duty, drink, not, nose, no, network, nation, new, tea, teacher, top, 10, tough, tree, take, L, lamp, little, lake, link, loud, lips. Көргөнүздөр булардын баары D, N, T, L. Тилибиздин учу тишибизге эч качан тийбейт. Анын ордуна тишибиздин артына тиет. Андан башка маанилүү бир тамга L тамгасы. L тамгасын алсак, мисалы, бул L тамгасы эч качан кыргызчадагы же орусчадагы л деген жумшак мягкий знак менен айтылганга барабар эмес. L тамгасы дайыма англисчеде all деген тамга бар. Мисалы, буну окусак full эмес full, pill эмес pill, feel эмес fill, lamp эмес lamp, cool эмес cool. Ошентип каткалаң тамга менен айтабыз. Эми сиздерге айта кетсек, бул жердеги 4 тамга аябай мааниге ээ, анткени ушул 4 тамгадан көптөгөн англисчедеги звуктар чыгат. Англисчедеги үндөрдү айтууга жаңы эрежелерди билүүгө болот. Ошо 4 тамганы аябай жакшы жаттаңыздар. Буларды жатташ үчүн мен сиздерге бир эскертме берсем, D, N, T, L дедик. Ушул D, N, T, L деген 4 тамганы жатташ үчүн англисчеде ушундай сөз бар. Dental деген сөз бар. Dental. Эгер dental деген сөздү билсеңиздер, ошонун ичиндеги үнсүз тамгалар D, N, T, L дайыма эмне болуп айтылат экен? Тилибиз учуга тийбейт экен. Non-dental. Dental деген сөз зубной, тиш дегенди билдирет. Эмкиде дагы көрүшкөнчө жакшы калыңыздар. Take it easy. Bye.